Марал радиосунун балдарга арналган Учурдун балдары уктуруусу. Мезгил көйгөйү, учур талабы, бала тарбиялоо ыкмалары, келечегине балта чабылган балалык, дем күч жана мотивация. Учурдун балдарына багытталган темада кызыктуу маектер, адистердин пикирлери, ата-энелер үчүн пайдалуу кеңештер, түрдүү көз караштардын аянтчасы. Учурдун балдары уктуруусунда. Балаң 10 чыкса, демек 10 жылдан мурда башташың керек болчу, 10 жыл кечигипсиң депчи. Өнүккөн өлкөлөрдө бир адамга 25 китеп туура келип жатса, бизде 7 адамга 1 китеп туура келип жатат. Баланы китепке жакындатыштын ордуна китепти балага жакындатыш керек. Эгерде үй бүлөдө 80ден китеп аз болсо, ошол үй бүлөнүн баласынын арифметика жөндөмү, мына кошуп кемиттүү, көбөйтүү, жөнөкөй эле таблица, ошону текст окуп түшүнүү эмеси көндүмү начар болот экен да, 80ден китеп аз болсо. Образдуу, жанагындай сезимдүү окуп берсек, образды туура окуп берсек, сен муну аткарасың деген тарбия эмес. Кел, мында чогулалы десе, ошол тарбия болушу мүмкүн. Психологдордун айтымында технологиялар өнүккөн сайын балдардын ой жүгүртүүсү дагы, маалыматты кабыл алуусу дагы өзгөрүүдө. Ошондон улам көптөгөн ата-энелер балдарын китеп окууга кантип кызыктыруу керектигин, алардын табитин кантип табабыз деген суроолордун үстүндө көп ойлонушат. Үй бүлөдө гаджеттер баары бир боло турганын эске алуу менен балага китеп окууну кантип кызыктыруу керек? Балага китеп окууда ата-эненин ролу, ошондой эле ата-энелер эмнелерди билиши керек? Жана балдар азыркы учурда кандай китептерге кызыгышат? Деги эле балдарга арналган эмгектердин Кыргызстанда жагдайы тууралуу ой калчайбыз. Эфирде Учурдун балдары программасы. Анын бүгүнкү чыгарылышын мен Айдина Маматисаева алып барам. Саламатсыздарбы? Студиябызга бүгүн атайын конокторду дагы чакырганбыз. Тааныштырып өтсөм, балдар жазуучусу, педагогика илимдеринин доктору, профессор Сулайман Рыспаев, балдарды китеп окууга көндүрүүнүн жолдору, китеп окуунун түрлөрү, окуунун технологиялары менен ата-энелердин, мугалимдерди дайыма тааныштырып келет. Китепстан басма үйүнүн директору Бакытбек Абдуллаев Кыргызстанда ушу балдарды китеп окууга тартуу үчүн көбүрөөк креативдүү, окурмандарга кызыктуу болгон чет тилиндеги китептерди которсо болорун белгилейт. Ал өз балдарынын абдан таасирленгенин көрүп, башкалар дагы окусун деп ойдо китептерди кыргызча дайыма чыгарып турат. Биз балдардын китеп окуусу боюнча ата-энелердин пикирлерин чогулттук. Ошондой эле жеке менчик жана мамлекеттик китепканаларда балдардын кайсы китептерге суроо талабы көбөйүүдө жана алардын кызыгуусу тууралуу сюжетке кезек берели. Өспүрүм балдар кайсы багыттагы китептерди сатып алышат? Мына ушул суроого жооп алуу үчүн жеке менчик жана мамлекеттик китеп дүкөндөрүнө бардык. Жеке менчик китеп дүкөндөрүнүн директору Жакыпбек Айтмырзаевдин айтымында учурда өспүрүмдөрдүн кыргызча китептерине суроо талабы жок. Кыргызчаланган китептер басып чыгарылганы менен алар текчеде сатылбай эле турат. Жаштар орус тилиндеги сүрөтү көп китептерди, ошондой эле көлөмсүз китептерди окушат. Өспүрүмдөр китепти өтө жакшы окушпайт. Өспүрүмдөр китеп окуусу деген проблема бар десем болот. Анткени баягы Кыргызстанда басма үйлөрү кыргызча өспүрүмдөргө арналган китептерди чыгарууну ниеттеп чыгарышты. Бирок эми содада да жана талап болот, талап болбойт дегендей. Жакшы талап болбогондуктан өспүрүмдөр жана мектеп окуучуларына китеп дегенде жакшы өтпөгөндүктөн уже кайра ойлонуп калышып атат да. Зыянга түшүп, уже иш жүргүзүүсү токтоп калып атат да. Көбүнчө детектив китептер, оңой жазылган, бирок бат эле окулган китептер. Булар деле жана чет мамлекеттик китептерден орусчага которуп чыгарышкан китептер негизи дүйнөлүк. Анан көбүнчө могу комикстерди окушат. 3-4 класстан баштап окушкан китептер могу комикстер бар. Булар сүрөт болгон үчүн бат окулат, бат неме кылынат. Орус мектептери Бишкекте көп болгондуктан ошо орусча китептерге да талап көбүрөөк да негизи. Кыргызча өспүрүмдөргө китептер аз. Мисалы, быйыл Китепстан басма үйү чыгарды. Дүйнөлүк белгилүү китептерди кыргызчага которду, бирок мисалы балдарына окутсаңар сонун китептер. Бирок талаптар аз болот. Ал эми Нуска Кыргыз китеп борборунун башчысы Анаркан Садыккулова учурда өспүрүмдөр мурдагыдай китеп окубай калгандыгын жана учурда балдарды китеп окууга кызыктыруу үчүн жалпы эле коомчулук биригип аракет кылуу керек дейт. Эми өспүрүмдөрдү, жаш балдарды күнөөлөш болбойт. Ага биздин күнөөлөгөнгө мүмкүн туура эмес болуп калат да. Бул өзү коом
анан кийин мектеп, анан кийин өкмөт ошолордун кызыгуусу менен, ошолордун жоопкерчилиги менен биздин жаштар, биздин өспүрүмдөр, биздин келечек алар. Ошо келечекте элге, журтка жараган келечек болуш үчүн ошо мен дагы да айтам, ошо коом, анан кийин мектеп, үйдөгү ата эне аракет кылыш керек. Азырынча бул айрыкча китепке, анан коомдогу жашоого көңүл көп бурулбай жатат да. Баары тең мындай бир жеңил желпи ой. Азыр 11-класска чейин китептердин баары тең турат. Мына канаттуулар, жаныбарлар да эмне десе баары бар, бирок ошого кызыгып, бирок кичине бир кээде өкүнүчтүү. Жакшынакай ата эне менен балдар кирет. Энеси, атасы ошо бала ушунчалык иштен келген деле, мен бул жерде көп жылдан бери ушу китеп тараганында иштегенден кийин элдин табитин мындай байкап турам да. Келип эле ушу бала эки жакты карабай же болбосо сотканы карабай келип эле китепти карап алайын десе, жүр, акча жок деп кетип калат. А жанагы колдорундагы колтойгон чоң соткалар канчага турат? Ошо сотканын баасынын бир кичинекей бир үлүшүнө ошо китеп сатып берип койсо, ошо баласынан бир жемиш алат эле. Биз өспүрүмдөрдүн китеп окуусу тууралуу атайын сурамжылоо жүргүздүк. Көпчүлүгү балдардын китеп окууга болгон кызыгуусу азайып жаткандыгын айтып, ага смартфондор себеп болуп жаткандыгын белгилешти. Азыр баардык эле жаштар телефонго. Үйдө болгон китептерди окушат эми майда-чүйдө. Күнүгө дебейин, эми бир жумада бир саат, 2 сааттай убакыт бөлүнөт. Ооба, каникулда. Каникулда өздөрүнө китеп окугула деп китептерди алып берет. Жаштардын китеп окуусу почти нөлгө карабай да. Азыр китепке карабай эле интернет аркылуу окуп атышат да, ошол менимче. Анан негизи китептен окуса поглубже көп нерсени билмек. Окушат, көбүнчөсү электронный азыр көп кишилер электронный китеп менен окуп калды да. Ар бир ата эне өзүнүн баласынын келечегин ойлосо, значит кичинекейинен китепке тартса деп ойлойм да. Сулайман мырза, алгачкы суроом сизге болсун. Эмне себептен азыркы учурда ушу балдар китепти аз окуп калды деген пикир үстөмдүк кылууда? Эми ар бир мезгилдин өзүнүн проблемасы болот да. Мисалы, коомдо кандай жагдай бар да, коомдун рухий маданияты кандай. Ошого жараша үй бүлөдөгү рухий маданий мамилелер кандай. Ата энелердин көңүлү эмнеге бурулат? Үйдө ата энелер балдарга кайсы тарабынан көңүл бурат? Ошого жараша балдар калыптанат. Баланы китеп окууга үйрөтүүнүн да бир өзгөчө бир башка жактары бар. Мисалы, мындай сөз бар да, баламды тарбиялайын дедим эле, канча жаштан баштап тарбияласам болот депчи. Анда айткан турбайбы? Балаң 10 чыкса, демек 10 жылдан мурда башташың керек болчу, 10 жыл кечигипсиң депчи. Ушул сыяктуу маселе. Себеби баласы 10го чыкканда эми китеп окутууга үйрөтөйүн деп атса, демек бул 10 жылга кечиккен менен барабар сыяктуу да. Себеби ата эне баласынын кичинекей кезинен баштап кандай чөйрөдө тарбияласа, ошого жараша калыптанат бала. Мисалы, китеп чөйрөсүн түзүү, мисалы үйгө эң биринчи ушу китеп окууга болгон баланы тартуунун биринчи бөлгөсү. Мисалы, үйдө соода сатык жөнүндө, үйдө баягы дагы башка бир нерсе жөнүндө көбүрөөк сөз болсо, бала дагы ошол тарапка койот да. Мисалы, эмнени укса, эмнени көрсө, ошого ыктайт деген сөз. Эмне баягы бала эмнени көрсө, ошого жараша тарбияланып чыгат. Мага көп келишет да ата энелер. Менин балам 2-класска келди, китеп окубайт. Эмне кылышым керек деп. Мен ошондон улам баланы китеп окууга, баланын китеп окуусун уюштуруу технологиялары деген китеп жаздым да. Ошондо мындай бир 10 шартты белгилегим келген да. А дегенде үй бүлөдө, маданияттуу үй бүлөдө китеп гана болуш керек да. Чакан болсо дагы китеп гана болуш керек. Ошол жерде балдар үчүн китептер болуш керек да. Анан балдар ошол китепти көрүп, кармап көрүп, ичиндеги сүрөтүн көрүп, эмне экендигин көрүп, ошого өссө, ошол бала ошого жакындайт. Мисалы, 3 жашар балага китепти момтеп тескери карматып берсең дагы, ал ошол эмне экенин билбесе дагы,
китептин өзүнүн сыйкыры бар. Кайра оңдоп кармайт да. Мен ушуну 3кө толо эле кичинекей неберемден көргөм да. Себеби жанагы Англия окумуштуусу Пиаже деген өзүнүн 3 баласынын чоңоюу тажрыйбасынан эле курактык психология деген илимди таап чыккан да. Демек, баланын кичинекей кезинен баштап эмнеге жөндөмдүү экендигин мына ошол курагынан баштайт да. Анан бул бир өзүнчө. Мисалы, мына азыр биякта китеп дүкөнүндөгү эжеке айтып атпайбы? Баласын алып келет, анан китеп сатып алайын десе акчам жок деп алып бербей коет деп. Мына бул өзү китеп окууга болгон анын кызыгуусунун жоготкондугу. Баланын психологиясы жакындабаса, же болбосо китепти баланы китепке жакындатыштын ордуна китепти балага жакындатыш керек. Мына Бакыт мырза китеп чыгаруучу жигит экен. Мына ушул жагына көп көңүл бөлсө, демек балага жакын китеп чыгарбасак, бала китепке жакындабайт да. Түшүнүктүү. Бакыт мырза, сиз китеп чыгаруучу катары кандай ойдосуз? Мисалы, азыркы тапта балдар китеп аз окуп калды деген пикир үстүмдүк кылууда. Себеби эмнеде? Видео сюжетте да айтып кетти. Балдар күнөөлөштүн кажети жок. Мына Кыргызстандагы акыркы статистикалык маалыматтарда 2021-жылы Кыргызстанда 990 миң китеп басылып чыкты. Жалпы бул биздин 6,5 миллион калкка 6 миллион 700 миң окуп калды. Ошо эме болгондо 7 адамга 1 китеп туура келип атат. Өнүккөн өлкөлөрдө 1 адамга 25 китеп туура келип атса, бизде 7 адамга 1 китеп туура келип атат. Бул балдардыкы үчүн эмес, жалпы Кыргызстандыкы. Абалыбыз ушул. Анан экинчи маселе, үйдө ата-эне китеп окубаса, бала каяктан китеп окусун? Бала деген ата-эненин айтканын эмес, көргөн ата-энеден көргөнүн кылат да. Эгер жалпы ушул бул 7 адамга 1 китеп туура келип аткан болсо, жалпы коомдун, мамлекеттин трагедиясы да болчу. Анан жаштар китеп окубай калды, андай мындай дегенибиз менен, бирок эмеси, анын күнөөсү бизде мына чоң адамдарда жатат. Өзүбүз китеп окубаганыбыз үчүн балдар да окубай атат да. Ал эми китепти кызыктырыш үчүн, же болбосо мынау эгер баягы статистикага, изилдөөлөргө карай турган болсок, өнүккөн өлкөлөрдө изилдөө жүргүзүлүптүр. Эгерде үй бүлөдө 80ден китеп аз болсо, ошол үй бүлөнүн баласынын арифметика жөндөмү, мына кошуп кемиттүү, көбөйтүү, жөнөкөй эле таблица, ошону текст окуп түшүнүү эмеси, көндүмү начар болот экен да, 80ден китеп аз болсо. Эми азыр мынау 25 жаштан 40 жашка чейинки ата-энелердин, жаңы жаш үй бүлөлөрдүн үйлөрүндө эле карай турган болсок, мындай мен образын айттым да, үйүндө канча китеп бар? Балдарга баягы китепти карай турган болсок, дээрлик жок. Мен кээде туура айтат. Мен кээ бир мындай командировкага чыгып, райондорго барып, китеп дүкөндөрүнө карайм, кирем да, китепканаларына. Мектептин болобу, айылдын болобу китепканасына кирсең, жалпы канча китеп бар десем айтат, 6000 китеп бар, мектепте мисалы 6000 китеп бар. 3000 окуу китеп, 3000 көркөм адабий китеп дейт. Анын дээрлик 90% баягы илгерки Советтер Союзунан калган эски орусча китептер. Баягы. Ал эми кыргызча бир аз китептер. Манас, Айтматов мисалы. Анан бир дагы балдар үчүн бир китеп жок. Ушундай да. Ошол маселе бар. Анан биздин баягы мен үйдө чоң балам 9-да, экинчиси 7 жашта, алар кичинесинен бери 3-4 жашынан бери китеп окуганга аракет кылып эме алып келатабыз. Анан кыргызча китеп окуганда мындай маселе болуп калат экен да. Жанагы эски доордун эмелерин, элементтери да, айтсам айыл чарба доору деп коелу. Азыр бүгүнкү күндө интернет бар, технология бар, баягы окуган чыгармасында, же болбосо ушу жомокто болсун, эмеде болсун, ичинде бүгүнкү технологиялар, элементтер камтылышы керек да, ошондо кызыктуураак болот экен. Мисалы, мынау китептер. Стив Джобс, Ингвар Кампрад, Фил Найт. Буларда Стив Джобстен баарыбыз эмнесинен билебиз, айфондон билебиз, Apple компьютеринен билебиз.
бүгүнкү доордун феномендери бар. Болсо мына Nike бут кийим, спорт кийимдери. Балдар күнүмдүк YouTube'да ачса деле, же болбосо көчөгө чыкканда деле ушул эмелер технологияларды көрүп атат да. Анан ушулардын эмеси негиздөөчүлөр кандай киши болду деп мындан эме кылганда кызыгышат экен. Биз бул китептердин ошо орусчасын окуп жүрүп, анан кийин ал орусчаларын окуп жүргөндө мындай идея чыкты да. Баламы Супарага алып бардым, Чуңкурчакка. Кийин Супарага бардык. Супара мурда деле барып жүргөнбүз, анан музей ачылгандан кийин бардык. Музейдин айланып чыгып кетип атканда Табылды кемер дейтин немеси бар. Сүрөтү бар, эстелиги бар. Анан ата бул ким деди? Бул ушул Супара Чуңкурчактын негиздөөчүсү. Андан дагы Шоронун негиздөөчүсү дедим да. Ата, ошол боюнча китеп жазбайлы деди. Вот китепке кызыгуунун баштады. Демек ошол жөнүндө мына ошол мындай Шоро компаниясынын негиздөөчүсү ошол деп бир момундай китеп чыкса, албетте ошол жерден издейт да, окуйт. Бул киши жөнүндө кичинекей балдар китепти окуганы кызыгышабы? Ал мындай жолу бар да. Мисалы, китеп балдар үчүн китеп эки түрдүү, үч түрдүү болот. Мисалы, бала жөнүндө. Анан бала жөнүндө балдар үчүн, бала жөнүндө балдар үчүн, бала жөнүндө чоңдор үчүн. Себеби чоңдор баланын психологиясын билбейт. Чоңдор жөнүндө балдар үчүн китептер болот. Бала өзү курагына жараша китеп окуйт. Мисалы, бөбөк курагында кандай китеп окуйт, тестер курагында кандай китеп окуйт, жеткинчек курагында кандай окуйт, өспүрүм курагында кандай окуйт. Демек, жеткинчек курагы же болбосо көбүнчө өспүрүмдөр, балким жеткинчектер 12-14 жашар, 14-15-16 жашар жеткинчек өспүрүм. Мына ошолор алар өспүрүм деген сыяктуу мына психологиясында жаңыланып башталат. Баягы бала курагынан сын көз менен карап, бир үлгүнү каалайт да. Демек, бул жанагы мына Стив сыяктуу, могулардын баардыгы сыяктуу бул дүйнөлүк деңгээлдеги киши өзү Табылды кемердей. Дүйнөлүк деңгээлдеги. Себеби ошондой нерсени жаратманы, ошондой китепти чыгарып берсек, бул абдан сонун болот. Бакыт мырза, мисалы, балдардын табитин тапкан китептер Кыргызстанда жазылып жатабы деген суроо дагы тынчсыздатпай койбойт. Анан азыркы учурдагы балдарга кандай мазмундагы китептер керек? Анан кеп мазмунундабы же берүү форматындабы? Албетте мазмундагы, берүү формат эки өтөн бири-биринен айрылгысы эме. Анан балдардын табити ошо эле, мисалы Гарри Поттер, азыр ошо 13-14 жаштагы балдар эң көп ошол китепти окушат экен. Эми кыргызчасы болбосо да, бирок орусчасын менин байкаганым да. Америкада ошол жерде 3 катмардагы үй бүлөлөрдүн балдарын изилдешет. Бир төмөнкү билимдүү, орто билимдүү, жогорку билимдүү үй бүлөлөрдүн 36 3 жашка чейинки балдарын ошо төрөлгөндөн баштап изилдешет. Анан жыйынтыгында эмне болот? Баягы физиологиялык жактан бирдей эле болушат. Бирок эң өзгөчөлүгү балдардын, төмөнкү билимдүү үй бүлөлөрдүн балдары 15 миллион сөз угуптур да. Орто билимдүү үй бүлөлөрдүн балдары 30 миллион сөз, анан жогорку билимдүү үй бүлөлөрдүн балдары 45 миллион сөз угуптур. Угуптур. Анын эмеси мындай, төмөнкү билимдүү үй бүлөлөрдүн балдар үй бүлөлөрдө күнүмдүк тиричиликтин эле нан, чай, суу ичем деген деңгээлдеги сөз угат. Анан билим деңгээли жогору болгон сайын, мисалы, жогорку билимдүү үй бүлөдө ата энеси да билимдүү, ар кандай теманы сүйлөшөт. Андан тышкары баласы менен китеп окушат. Китеп окуганда эмне болот? Көп сөз угат. Анан сөз байлыгы кеңейет. Ал 3 жашка чейинки куракта билесиңер, эмени губка сыяктуу эмнени айтсаңыз дароо түшүнүп кабыл алып коет. Анан бул үй бүлөлөрдүн балдары мектепке барат. Мектепке барганда жана жогорку билимдүү үй бүлөлөрдүн балдары керек болсо ошол мектепке барганда минутасына 62 сөз окуганга чейин барып эме болуп калат. Ошондой деңгээлге келип калат. А төмөнкү билимдүү үй бүлөнүн баласы тама-танбай барат. Анан бул илимий изилдөөнүн аталышы өзү эме? Кенже курактагы катастрофа деп. Бакыт мырза, анан сөзүмдү бүтүрүп коеюн.
Ал жерде бай кеде ажырымы ошол кенже куракта эле башталганын тастыктаган эмеде. Себеби эгер сөз байлыгы кенен болсо, фантазиясы да эме болот, кыялы дагы кенен болот. Анан анда ишке ашырганга мүмкүнчүлүк болот. Билим берүү жаатындагы илимдин доктору Гейша Серебоя өзүнүн изилдөөсүнө таянып, ушу ата менен баланын байланышын жана сабаттуулугун өнүктүрүү үчүн ата эне балага көбүрөөк үн чыгарып окуусун жактайт да. Бул боюнча сиздин пикириңиз? Бул абдан туура. Мисалы биз бала кезде чоң энелерибиз жомок айтып берелер да. Кечинде малды жайлап келгенден кийин отту жагып, чай коюп алып, анан кийин баягы жес кемпирлер жөнүндө, дөөлөр жөнүндө, акылдуу балдар жөнүндө, каардуу хан жөнүндө айтып бергенде, каардуу хан болсо каардуу сүйлөп, түлкү болсо түлкүдөй кууланып сүйлөп, тиги бөжөк болсо бөжөктөй коённектей болуп сүйлөп, карышкыр болсо карышкырды туурап сүйлөп, жез кемпир болсо жез кемпирдей болуп момутуп тырмактарын көрсөтүп сүйлөгөндө, жомок айтканда биздин жан дүйнөбүз титиреп, дүрбүп айылынан бир азыр ошол жез кемпирге аралашып жүргөн сөп кабыл алчу. Демек, балага китеп окуп берүүдө үн чыгарып окуп берүү, муну образдуу окуп берүү деп коет, сезимдүү окуп берүү деп коет, көркөм окуп берүү деп коет. Мына ошондо гана баланын сезимине кирет да. Болбосо баягы диктор сыяктуу окуу деп коет. Көбүнчө биз диктор сыяктуу окуп беребиз балдарга. Ал балдарга жетпейт. Ошон үчүн образдуу, жанагындай сезимдүү окуп берсек, образды туура окуп берсек, ошол кездеги акыбалды туура окуп берсек гана балдардын жан дүйнөсүнө кирет да. Мисалы, бир китеп окуп берсе, мисалы мына китептен бир жоң окуп берсек, анын түшүнүүдө жанагындай мазмун, мимика, жест, үн төртөө катышып атат да. Демек, мазмунунун 20%-ын түшүнөт экен. А 80%-ы жалаң мимика, жест болот экен да. Мына ошондо гана балдар чыгармага туура түшүнөт экен, анан өз алдынча окууга көнүгөт экен. Жанагы үйдөгү китеп чөйрөсүн түзүү деген ошол да. Ата энеси жатканда дагы кечинде жатып алып китеп окуп отурса, сөзсүз түрдө ал эмне китеби апа, мен окуйунчу деп баласы келет да. Мына ошондой нерсени кичинекейинен баштап жаза алса, анан жана телефонго кызыккандан кийин аны алыш кыйыныраак болуп калат да. Менде Сулайман агайга кошумча, бизде негизи балдар мектепке баргандан кийин окуп баштайт деген эме бар да, мындай туура эмес түшүнүк бар да. Мугалим окутат, мен балам окуйт деген калгандан кийин болуп калып атат да. Өзү жомок китеп окуп кетиш керек деген түшүнүк бар. Бирок бул чет өлкөдө ошо бала төрөлгөндөн баштап эле китеп окуп турган эме бар. Тажрыйба бар, бар. Ал кандай болот, китеп эми мындай 3 жашка чейинки курактакыларга китепте текст болбойт. Баягы картон китептер болот. Мындай китеп эмес, картон китептер. Сүрөт, сюжет да. Сүрөт менен айтып берет, анан кийин баягы Сулайман ага айткандай мындай мимикалар менен, эмоция менен окуп берген, эме кылганда, айтып бергенде бала да кызыгат. Анан ал жерден ошо диалог болот бала мененчи. Бала менен диалог болот, баландагы сөз байлыгы кичине эме болот, көбөйө берет. Анан эми азыр бала бакчага барганда деле тамга таанып калышты да, 3-4 жашта эле тамга эме болуп калды. Барган сайын китептин эмеси көбөйүп баштайт. Тексти бир аздан көбөйүп баштайт. Ал жерде уже мындай бала өзү окуй турган эмеге кызыгып калат да. Кийин тамганы таанып, муундап окуп калгандан кийин ата энеге деле эмеси жок. Иш түшпөй калат да, эгер балага жакшы көндүмдүү ошол кенже курагында эле үйрөтө алсак. Мен мисалы балдарым үйдө өздөрү эле уже китеп окуп калышты да, эме жок. Анча мынча деле бирге окуйлукчу деп, же болбосо бир суроо бериңизчи деп өздөрү келип калса окуп калабыз. А так биз өзүбүздүн китебибизди окуйт, балдар өздөрүнүн китебин окуйт. Арабызда китеп окуган үлгүлүү үй бүлөлөр дагы бар. Алардын тажрыйбасы менен таанышып көрөлү. Жүргүлүү балдар, китеп окуйлу. Баскыла. Кана, мами.
Жеңиш Жунусов менен Гүлжамал Кенжебаева 5 баланын ата-энеси. Жунусовдордун үй бүлөсүндө күнүнө жок дегенде 20 мүнөт китеп окуу салтка айланган. Бараткан өңдөнгөн, секиртип, дөңдөргөн. Бала тарбиясы деп аябай көп нерселерди угуп атабыз. Ар бир үй бүлөдө ата, апа деген ар жумушта болушу мүмкүн мамлекеттин. Бирок мээримдүү, өзүнө ишенген бала бул атанын мээримин, апанын мээримин алып чоңойгон бала деп эсептейбиз. Ошон үчүн дагы жок дегенде бир жарым саат бирге китеп окуп, үй бүлөнүн бекемдигин, ынтымактуулугун, баланын келечегине болгон бир фундаменти куюу ата-эненин милдети деп билебиз. Жеңиш Жунусов балага тарбия берүүдө ата-эненин мээрими өтө маанилүү дейт. Бир белгилүү бир окумушту жазган экен. Энеден бала мээрим алат дейт. Атадан ишеним жана өзүнө ишеним жана Кудайга болгон ишеним жана элге болгон ишенимди бул атадан алат дейт. Бул кандай жолдор менен алат? Жок дегенде дейт, ата бир күндө бир 15 мүнөт баланы кучактап, жылмайып, оюн окуп, бирге китеп окуп, ошол жолдор менен гана берилет экен да. Биз кээ бирде ойлойт экенбиз да, баардык нерсени материалдык жактарга такайт экенбиз. Жакшы ичирсем, жакшы жедирсем, жакшы школдордо окутсам, мектептерде окутсам, бул ийгиликтүү бала деп. Бул дагы жакшы нерсе экен, бирок эң маанилүүсү балага болгон мээрим, балага болгон, бала менен бирге болуу. Бул балага дагы материалдык жакка караганда көбүрөөк нерсе берилет экен. Кетип баратса. Гүлжамал Кенжебаева балага китеп окууну кызыктырууда алгач бала менен жакшы байланыш түзүп алуу керектигин айтат. Эң негизи бала менен жакшы сапаттуу байланыш түзүп албасаң, сен сөздөрүң тескерисинче тээп кетет да, жит эмени китеп окуганды жек көрүп деле калышы мүмкүн да. Алгачкы 3 мүнөт деген түшүнүк бар. Мисалы келгенде, ошол 3 мүнөттүн ичинде бүт бала айта турган сөзүн камдап, атам келсе айтат, апам келсе айтат. Ошол учурда 3 эле мүнөт мындай көзмө көз келип, ошонун деңгээлине түшүп, отуруп, чын жүрөктөн угуп коюш керек экен да. Ошондо жакшы байланыш түзүлөт. Андан ары кел китеп окуйлу 5 мүнөт эле аз эле деп көндүрүш оңоюраак болуп калат да. Эмне алам деп аттың эле? Жунусовдордун үй бүлөсү китеп дүкөндөрүн бат-баттан кыдырып турушат. Китепкөй ата-энелер китеп тандоодо балдарын эркин коюшат. Балам 11 жашта, могу китеп тандады. Ниник Стива деген экен, Майнкрафт оюндагы каармандар жөнүндө экен. Биздин балалыктарга туура келбеген көз караштар болушу мүмкүн деп да чочулайбыз ата-энелерчи. Ошол сиз чочулап аткан көз караштарды эгер балада китеп окуу баалуулугу болбосо, китепке болгон сүйүү болбосо, анда ошо чочуган көз караштарды сырттан алат да. Сулайман мырза, азыркы сюжетибизде көргөндөй эле, мисалы сизге мындай суроо берейин. Балага китеп тандоодо анын кызыкчылыгы канчалык эске алынышы керек? Мына бул туура передача болуп атат да берүү, учурдун балдары деп. Учурдун балдары кандай болуш керек? Учурдун балдары баягы айтканды эле аткарган аткаруучу болбош керек. Же болбосо айтканды эле уккан угуучу болбош керек. Учурдун баласы өзү таанып билгиси келген, ойлонгон, эмчүн деп суроо берип, сынчыл ойлой билген, анан бир нерсеге кызыгып, ошо кызыгуусуна жетүүгө аракет кылган балдар болсо да. Азыркы балдар эмне? Азыр алам десең, базарга барып алып бересиң. Кызыгуу заматта тарап кетиши мүмкүн. Умтулуу заматта жоголушу мүмкүн. Ошон үчүн балдардын кызыгуусу бул жерде аябай өзгөрүлмө. Демек, өзгөрүлмөлүү заманда кызыгуу өзгөрүлмөлүү болот. Чоңдордун кызыгуусу дагы, балдардын кызыгуусу да. Эгерде балдардын кызыгуусу ырааттуу болбосо, анда балдардын өнүгүүсү дагы ырааттуу болбойт. Ошон үчүн балдардын кызыгуусун тарбиялаш керек, балдардын умтулуусун тарбиялаш керек. Биз балдарга албетте тиги эмне алып бергиси келсе, азыр эле тигини алып бер десе, чуркап барып алып беребиз. Азыр эле тигини алып бер десе, эртең эле алып беребиз. Биз балдарыбызды албетте жакшы көрөбүз,
бирок балдардын кызыгуусун, умтулуусун сактаганга үйрөтүшүбүз керек. Ошол кызыгуусун, умтулуусун кантип арттыра алабыз? Ошон үчүн Кандай кадамдарга барыш керек? кызыгуусун мисалы еврейлер, мисалы балдарын ким болосуң деп, тигиндей болосуң, мындай болосуң деп буйрубайт. Өтүкчү досун алып барат, өтүкчүнүн турмушун тааныштырат. Хирург досун алып барат, хирургдун турмушун, сүрөтчүнүн досун алып барат, сүрөтчүнүн турмушун тааныштырат. Демек ошо кызыгуусу бир жагынан текшерет, бир жагынан ошо кызыгуусуна багыт берет. Ошон үчүн биз мына берүүдө балдардын кызыгуусуна жараша китепти тандап, китепканага алып барып, кызыккан китебин алып берип, кымбат болсо дагы анан ошону кайра алып келип чогуу окуп, түшүнбөй атса чогуу түшүнүшүп, абдан коллективдүү жамаат менен сонун кылып иш кылып атыптыр. Мына мындай кылбаса, күндө бул тарбия деген мындай да, сен муну аткарасың деген тарбия эмес. Кел мында чогулалы десе ошол тарбия болушу мүмкүн. Анан балага баягы диалог аркылуу китеп окуу деген эме бар да. Жөн мындай ага айткандай диктордой эле окуп берип койбой, окуган сайын суроо берип, эмне жөнүндө болуп атат, эмне болот, эми бунун жыйынтыгы кандай болушу мүмкүн? Балага баягы 6 суроо бар го, эмне үчүн, эмне, кантип, каякта, качан. Ошол суроолорду эле окуган чыгармасын эле ошол суроолор менен сураганда бир жактан бала менен мамиле түзүлөт, экинчиден баланын сөз байлыгын да кеңейтет. Баягы ойлонгон баланын сөз байлыгы дагы кенен болот да. Анан суроого келе турган болсок, ата-энелер өзү китеп окуш керек. Бүгүн китеп окулбаган үчүн коомдогу деградациянын себеби, тамыры ушул китеп окуганлыкта жатат. Өзүнө жаккан болобу же болбосо мындай жеке инсандык сапатын өнүктүрүү, көркөм адабий китеппи, аларда окулбаган үчүн бир өзүбүз деградация болуп атат, экинчиси балдарды деградация кылып атабыз да, алар дагы бизден жакшы ата-энелер үлгү боло албай атабыз. Анын үчүн жана изилдөөлөрдүн да жыйынтыгын айтып кеттик, китеп окуган элдин эмеси, китеп окуган адам эме болот, китеп окуган озот, китеп окуган тозот деп коет. Бүгүнкү күндөгү картина ошол да. Ошол ата-эне мугалимге эле коюп койбой китеп окууну балага. Ата-эне өздөрү дагы мектепте эмнени окуганын мектеп менен байланыш керек да. Балам эмнени окуп атат, кандай жомокту окуду, кайсы чыгарманы окуду, анын уландысы эмне экен, үйгө эмне тапшырма берилди деп. Кечээ мисалы алтын куш жомогунун жарымын окуса, жарымын үйдөн ата-энеси менен окуса, андан бетер жакшы болот. Демек, ата-эне балдарга үлгү болуу менен дагы, анан мугалимге жардам берүү менен гана балдарды китеп окууга үйрөтүүгө болот да. Ойлонгон бала анан китеп окуйт. Ойлонбосо күнүмдүк нерсе менен гана жүрө берет, айтканды аткарат, өзүнчө ойлонбой калат. Ошон үчүн балдарды келечекте ким болорун ойлончу деп кеңеш берип, ойлонтуп койсоң, анан ал бала өзүнүн жолун табат болуш керек. Бакыт мырза, сиздин дагы кеңешиңизди угалы. Буга чейин мисалы китепке кызыкпаган балдарды азыр кантип кызыктыра алабыз? Ата-эне эмнеден башташ керек? Ата-эне, менин оюмча, биринчи бала эмнеге кызыгат, эмне жасагысы келет, кыялы эмне, азыр бир колуңа бир керемет болуп калганда эмне болушун каалайт элең деп суроо бергенде баланын өзүнүн кызыгуусу чыгат да. Анан ошого карап да макул кыргызчасын таппай калса дагы китеп дүкөндөрдө орусча эмелер бар, тематикасына карап. Ошо астрономияга кызыга турган болсо, ал боюнча энциклопедиялар бар, технологияга кызыга турган болсо, ал боюнча эмелер бар да, китептер бар да. Аны ар бир ата-эне жөн эле алма пыш оозума түш дегендей позицияда эмес, ата-эне да издениш керек. Бала бир мамлекеттен мурда ата-эненин өзүнүкү да. Onun için ата-эне өнүкпөсө, бала да өнүкпөйт. Менин айтарым ошол.
Түшүнүктүү. Урматтуу көрүүчүлөр жана угармандар, биз бүгүнкү Учурдун балдары программасында балдардын китепке болгон кызыгуусун кантип арттыруу керектигин, китеп окуунун маанилүүлүгү жана ата-энелердин ролу туурасында маек курдук. Студиябызда конокто балдар жазуучусу, педагогика илимдеринин доктору, профессор Сулайман Рыспаев жана Китепстан басма үйүнүн директору Бакытбек Абдуллаев болду. Биз сиздер менен кийинки эфирде көрүшкөнчө коштошобуз. Сак саламатта калыңыздар.